Көкірек, көк, кім? Сіздің неңіз лақап қандай еді? Көкжал. Көкжал, иә. Шеф-повар өзіңіз жеңдіп, 700 жашар акуланы етін ұсталған сушини жасап бердім ба? Шunu жеп отырам ал. Атак, сағына дешевый чабанскийлер да бар, 200 сом, 1000 теңге болады. Кыргыз немеге, теңгеге. Гадойлор үшін отдельный порс, средний гадойлорго отдельный 10 000 теңгеден башталат. Мага окшош элиталарга $1000 жогору. Мынанын ичинде 700 жашар акуланын етінен күйілген да, ошон үчүн кымбат. Ойыңыз шыбыр қайдағы акуланын еті? Ой, ишенбейсиң да, мына прозрачный болуп турат го. Лайкпасаңыз. Ишенбейсиң да кандай. Прокат алайын десем мүмкүнчүлүк жок. Квартиралар кымбат, гостиницалар кымбат. Тамак бир мындай тамак ичсең 380 сом, 400-500ге чейин барат экен. Бензин 80 сом. Мен Алматыга барсам, ушул жерде Бишкектен мындай жакшынакай однокомнатный квартираны 50 миңге чейин снимать этет экенсиң, мен 20 000, 25 миңге снимать этем. Мисалы да. 1000 сомго эч нерсе келбейт экен, мен 5000 теңгеге бир жума жашайм. Чынын айтыш керек. 80 сомго бензин куясың Бишкекте, мен ал жакта 35-40 сомго чейин бензин куям. Жашоо мындай мен үчүн, башкалар үчүн айта албайм, мен өзүм үчүн ал жакта шоро сатып табам, и мага расходтон сырткары ашат. Мындай проживанияга комфортно, уютно, шаар чоң, монополия чоң, развивать эткенге возможность бар да. Мен Бишкекте мисалы азыр бул жакта чересчур кымбатчылык тапканым өзүмөн ашпайт, мен билем мен. Мен өзүм жөнүндө айтып атам. Ошон үчүн суранып атам. Мен суранып атам да. 3 ай камалып жазамды алдым, 100 миңди төлөдүм. Ошо